Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисин окууну улантабыз. Бул хадистер бөлүнөт. Акыйда илимине тиешелүү, ишенимге тиешелүү хадистер, адеп ахлакка, таалим тарбияга тиешелүү хадистер, фазаил амалга тиешелүү хадистер. Ал эми үчүнчү хадистин түрү бул баягы шарият өкүмдөрүнө тиешелүү хадистер. Биз окуп аткан бул хадистердин түрү ошо шарият өкүмдөрүнө тиешелүү болгон хадистерди окуткан. Биз намазды кантип окуп атабыз, эмне үчүн намазда шам намазы 3 рекет, эмне үчүн андан кийин 2 рекет сүннөт окулат, сүннөттөрдү окуунун тартиби, кайсы немеде отурганда эмнени айтыш керек, турганда эмнени айтыш керек, ошонун баары каяктан келип чыккан, ошонун баарын пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айткан хадистеринен бул жерде ошол баягы далил кылып, ошо биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабтын өткөндө да айтканбыз, Ханафи мазхабка далил болгон, күч кубат болгон, дем болгон хадистерди атайын бул жерде жыйнаган. Анан намаздардын кайсы убакта окуса сооптуу, кайсы убакта окуса намаз макруh болуп калат, кайсы убакта окуса намаз эптеп-септеп эле кабыл болот, ошого окшогон нерселерди айтат да. Бул жерде өткөндө биз улап айтканбыз, өткөндө бул баягы намаздардын убактысы туурасында болчу. Мисалы үчүн намаздардын убактысы, багымдат намазынын убактысы азыр 3-төн 5 мүнөт өткөндө кирет. Саат 5-тен 15 мүнөт өткөндө күн чыгат дейли мисалы. Ушул убакыт бул багымдат намазынын убактысы. Бирок шариятыбызда пайгамбарыбыз көбүнчө кайсы учурда окуган? Багымдат намазын 3-төн 5 мүнөт өткөндө багымдат кирет деп турат. Демек 3-төн 5 мүнөт өткөндө окусак сооптуубу? 3,5-да окусак сооптуубу? 4,5-да окусак сооптуубу? Же 4:45-те окусак сооптуубу? Анткени 5:15-те күн чыгат. Ошол намаздын убактысы башынан баштап этегине жери бул намаздын убактысы болуп эсептелет дагы. Кайсыл учур эң сооптуу убактысы десе, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерине таянып айтат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошондо айткан: "Асфиру бил фажр" деген да. Багымдат намазын кичине таң сүргөндөн кийин, жарык жүргөндөн кийин окугула деген. Ошон үчүн кечеги өткөнкү сабактарда биз хадистерде окудук. Багымдат намазын окугандан кийин эшикке чыгып жааны атса, жаанын огу кайсыл жерге түшкөнүн көргөн да. Демек биздин мазхаб боюнча, Ханафи мазхабы боюнча таңкы саат 3-тө эле күн али капкараңгы болуп турган кезде, ал жерде адам өзүнүн колун өзү көрбөй турган караңгы болот. Ошол учурда намазды окуп алса 1:30, намазы моюндан сакыт, моюндан кутулду болуп эсептелет. Бирок кичине пайгамбарыбыздын таалимине амал кылбагандыктан, кичине күн жарытып барып окугандыктан сообу бир аз кем болуп калат да. Ошого окшогон бул жерде ар бир намаздын, шам намазын кечеги сабактарда айтып өткөнбүз. Азыр эми куптан намазына келдик. Бул жерде мындай дейт: Ан Айшата радиаллаху анха, Айша энебизден, аннаха қалат, Айша энебиз айтат: "Кан юсаллуна ал-атамата фима байна ягиба аш-шафaqu ila thuluthul layl al-awwal." Muttafaqun alayh. Бул хадисти ошол бизде хадис аалымдары белгилүү билесиздер, Имам Бухари, Имам Муслим деген чоң хадис аалымдары болгон. Ошол хадис аалымдарынын риваятында Айша энебиз риваят кылат экен. Айша энебиз айтат: "Сахабалар куптан намазын ошол шафак гайып болгондон." Шафак деген бул өткөнкү сабакта биз айтканбыз, күн батыштагы күн баткандан кийин кызылдык. Ошол күн батты, күн баткандан кийин бир 45 мүнөт, 1 саат, 1,5 саатка жери күн батышта кып-кызыл болуп турат. Ошону шафак деп фатва берилген. Ошол шафак качан жок болгондо кызылдык, куптандын убактысы кирет биздин мазхаб боюнча. Ошондуктан бул жерде Айша энебиз айтат хадисте. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадис экен. Бул хадисте айтат: "Ошол кызылдык таркагандан баштап түндүн 3 бөлүгүнүн авалкы бөлүгүндө куптанды окушат эле" дейт. Демек биз өткөнкү сабакта түндү 3кө бөлгөнбүз. Мисалы үчүн түн куптан намазы азыр канчада кирет? 10:30-да кирет. 10:30-да кирсе, багымдат намазы 3-төн 5 мүнөт өткөндө кирет. 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3. Демек 4,5 саат убакыт. 4,5 саат убакытты 3кө бөлөбүз. 1,5 сааттан. Демек 10:30-да куптан болсо, 11:30, 12. 12'de окушту бул жерде сооптуураак деп атат да. Биз негизен баягы жамаатта көпчүлүктө бул жерде баягы эл уктап калбасын деп баягы 10:30 эле окуп анан таркап кетебиз да, көпчүлүк учурда мечит өзгөчө жайдын күндөрүндө. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам бул жакта азыр хадистерде келет. Пайгамбарыбызды күтүп отуруп, түн бир окумга жери сахабалар отуруп бир шире уктап туруп, уйкусу канып анан куптанды окуп кеткен окуялар бар да. Ошондуктан эгерде кимде ким мечитке келе албай калган учурда, ошондой учурда окуса сооптуураак экендиги бул жерде айтылып атат. Мындай дейт:
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان أعلم بوقت هذه الصلاة أي صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة دي. Oşol ay ıldıylap uşo 3-cü bölügünü ay 1-ci bölügünde enkeydi, 2-ci bölügünde enkeydi, 3-cü bölügünde enkeyгенде куптанды окугандыгы биз көргөнбүз дейт да. Анткени бул жерде биз өткөндүкү сабакта өткөн жумада айтканбыз. Кээ бир мазхабтардын көз карашы боюнча, азыр кээ бир аалымдардын айтуусу боюнча саат 12ден өткөндөн кийин, түнкү 12ден өткөндөн кийин куптан намазы каза болот деген пикир бар. Бул биздин мазхаб эмес. Бул башка мазхабтарда. Ошондуктан ошондой бир пикирди интернеттен интернет ушундай болуп калды, ылгыбайт, баарын эле чыгарып берет. Агында, карасында, арыгында, семисинде, жакшысында, жаманында чыгарып берет да. Биздин мазхаб боюнча куптан намазынан баштап багымдат намазына жери качан багымдатты окусаң, багымдатты толук окудуң болуп, мойнуңдан кутулдуң эсепте боло берет. Саат 12ден кийин багымдат каза болот деген түшүнүк биздин мазхаб боюнча туура эмес. Бирок эл арасында саат 12ден кийин багымдат каза болду деген түшүнүктү көтөрүп жүргөн азыркы учурда мусулман бир туугандарыбыз бар. Анткени эмнеге дегенде ал башка мазхабтардын далилдеринде кээ бир хадистерден ошондой далилдерди келтирет. Бирок мунуга окшогон хадистерден келип туруп биздин имам Азам рахматулла алейхи Ханафи мазхабы боюнча, имам Азам мазхабы боюнча ошол куптандан баштап багымдатка жери куптандын убактысы качан окусаң боло берет экендиги. Бирок ошол түндүн 3төн 1 бөлүгү өткөндөн кийин окуса мустахаб, сооптуу экендиги айтылат да. Ар бир амалдын сооптуу учуру берилет. Мисалы үчүн фитр садака. Орозодо фитр садака беребиз. Орозонун башында эле фитр садакаңды берип койсоң болот, 100 сомуңду. Орозонун ортосунда берсең болот. Орозонун этегинде берсең болот. Бирок эң сооптуу убактысы айт күнү айт намазын окуган, багымдат намазын окугандан кийин айт намазга жерки аралыкта берсе эң сооптуу учур ошол деп айтылат да. Ошондуктан ибадат аткарыла берет, бирок ибадаттын эң сооптуу учуру бар. Ар бир ибадат. Ошондуктан бул жерде куптан намазы куптан саат 10:30дан баштап таңкы 5ке чейин окулу берсе боло берет биздин мазхабда, бирок сооптуу убактысы саат 12 болуп 12 деп айтылып атат да бул жердеги хадистерге карай турган болсок. Эми бизде бая жамаатты эл ага жери күтө албайт, ошондуктан мечиттерден эметип коет, бирок мечиттерге келе албай калган чактарда ар кандай себептер менен анда саат ошол 12ге таяп барып окуса бул сооп убактысында окуган болуп эсептелет деп атат да. Андан кийин караңыздар, бул хадисте мындай дейт. Ан Абдуллах ибн Умар радıyallahu анхума, Абдуллах ибн Умар, Азирети Умардын уулу Абдулла. Бул Азирети Умардын уулу Абдулла жас сахабалардан болгон. Бирок 4 сахабалардын ичинен 4 Абдулла ысымдуу аалым болгон. Ошонун бирөөсү бул Абдуллах ибн Умар болгон. Пайгамбарыбыздын көз өткөндөн кийин, Азирет Абубакырдын көз өткөндөн кийин, Азирет Умардын учурунда атайын Верховный Совет түзүлгөн мусулмандарда. Жогорку кеңеш түзүлгөн. 6 сахабадан болгон. Азирети Умар, Азирети Усман, Азирети Али, Азирети Абдурахман ибн Ауф, Азирети ошол сахабалар 6 сахабадан турган, улуу сахабадан турган комитет түзүлгөн дагы 7-чи болуп, жаш болсо дагы Азирети Умардын баласы Абдулланы ошол комитетке кошкон. Үммөттүн тагдырын чече турган маселелерди ошол 6 сахаба чечкен. Ошол 6 сахабага 7-чи болуп, өзү эми бой жетип келаткан, эми балакатка жеткен жаш баланы кошкон. Эмнеге дегенде, ал ушунчалык жаш болгону менен, бирок анын түшүнүгү, анын саясат түшүнүгү, анын үммөттүн тагдырын, үммөттүн элдин келечеги, тагдырын, шариятты мыкты билгендиктен кошкон. Кээ бир сахабаларда сөз болгон. Бул жаш баланы кошуп не кыласыңар? Чыгарып салбайсыңарбы дегенде, сахабалар Азирет Умарлардын айткан сөзү бар. Силер да ушундай болсоңор, силерди да кошмок элек дегендейчи. Ошончолук деңгээлде Азирети Абдуллах ибн Умардын айткан сөзү. Билесиздерби? Биздин көпчүлүк Ханафи мазхабындагы көпчүлүк далилдер Абдуллах ибн Масуддун хадистерине же Абдуллах ибн Умардын хадистерине барып такалат. Бул аалым сахабалардан болгон Азирет Умардын баласы. Мына Абдуллах ибн Умар мынтип айтат. Макасна зата лейлатин нантазиру Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам салатал иша ал-ахира. Бир күнү пайгамбарыбыз менен куптан окуйбузда бир окумга жери күтүп туруп калдык. Фахаража илайна хина захаба сулусул лейл. Түндөн 3төн 1, ау ба'даху же түндүн 3төн 1-нен дагы өтүп кеткенден. Азыр түндүн 3төн 1 десек, 3төн 1 12 болсо, 12ден өткөндөн кийин чыкты дейт да.
فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. Bilbeybiz, emnege mınçalık namazga keş çıktı, je үйүндө bir жумуш болуп калды, иши кылып, түндүн 3'төн 1 бөлүк өткөндөн кийин келди дейт. Түндү 3 бөлүккө бөлөбүз, ошол 1 бөлүк өткөндөн кийин келип атат. Демек, 10:30 саат 12'den өткөндөн кийин пайгамбарыбыз куптан намазга чыккан. Faqala hayna kharaj, пайгамбарыбыз келди да айтты. Innakum latantaziruna salatan ma yantaziruha ahlu dinin gayrukum. Sizler bilesingерби? Sizler namaz күтүп турасыңар, куптан окуйбуз деп. Буга жерки өткөн диндердин эч киминде мындай атайын намазды күтөбүз деп 1 саат 2 сааттан бери мындай намазды күткөн эч бир үммөт болгон эмес. Walaula an yasqula ala ummati la sallaytu bihim hadhihi sa'a. Эгерде менин үммөтүмө оор келбегенде дайыма куптанды ушул маалда окуйт элем деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Сумма амара ал-муаззин, кийин Hazreti Bilalга азанчыга пайгамбарыбыз буйрук кылды, азан айт деди. Фaqama as-salata, азан айтып коомат айтты. Ва салла, анан намаздарын окушту дейт. Раваху Муслим, бул хадисти имам Муслим рахматулла алейхи риваят кылып атат. Демек, бул деген сөз ошол куптанды түндүн 3'төн 1 бөлүк өткөндө окуса, наоборот тетиринче мустахаб биздин мазхаб боюнча. Ал эми башка мазхабтардын айтуусу боюнча түндүн 3'төн 1 бөлүк өткөндө намаз каза болот дейт, куптан намазы. Ошондуктан биз Орто Азиянын эли, анын ичинде биздин Кыргызстандын эли кылымдардан бери фикх илиминде Ханафи мазхабын, акыйда боюнча Матуриди акыйдасын карманып келгенбиз. Ошондуктан бул имам Азам рахматулла алейхи фикх илиминде бүт 4 мазхаб, бизде ахлу сүннөт вал жамаат деп коет. Ахлу сүннөт вал жамааттын ичинен 4 мазхабка бөлүнөт. Ошол 4 мазхабтын ичинен биз имам Азам кыргызча айтканда болбосо китептерде келгендей Абу Ханифа же Ханафи мазхабын тутунуп жашап келебиз. Бул улуу бир жол башчы болгон. Бул ошол Курандагы хадистеги өкүмдөрдүн бардыгын топтоп келтирип бизге бир чыйыр салып берген чоң аалымдар болгон. Ошондуктан алхамдулилла бизде ушундай бир бүт бардык мазхабтар, 4 мазхаб деп калабыз го, 4 мазхабтардын эң улуусу имам Азам мазхабы болуп эсептелет. 4 мазхабтардын очогу да ушу имам Азам мазхабынан очок алып анан тутанткан алар. Ошондуктан имам Азам бул маселеде ошол мазхабтардын эң ана башчысы, эң баягы улуусу, эң жол көрсөткөн башчысы болуп эсептелет да. Кейинки хадисте мындай дейт. Ан Аби Саид ал-Худри аннаху qala sallayna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salat al-atama. Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен куптан намазын окудук. Фалам яхруж, пайгамбарыбыз куптан намазга келдик дейт да, пайгамбарыбыз чыккан жок. Хатта мада наху мин шатрилай, ошентип түндүн жарымы өттү. Фaqala, пайгамбарыбыз айтты. Куптанга келдик дейт, куптанды окуйлу деп. Пайгамбарыбыз али куптан окубады. Күтүп тургула деп койду. Ахаду мадажиакум, отурган ордуңарда отуруп тургула деди. Wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salah. Sizler kaçan куптан намазды күтүп отурасыңарбы? Намаз окугандын сообу берилет силерге деди. Ana etегинде ушул сөздү айтып атат. Walaula du'fu ad-da'if, эгерде алсыздардын алсыздыгы болбогондо, сакму саким оору сыркоолордун оорусу болбогондо, la akhartu hadhihi salati ila shatril layl, бул намазды түн жарымына жери кечиктирип туруп анан окуйт элем деп атат да. Ошондуктан биздин мазхаб боюнча, Ханафи мазхабы боюнча түн жарымында, түндүн жарымына жери кечеңдетип, эгерде уктап калбаса, албетте, уктап калса күнөөкөр болуп калат. Мустахаб амалды аткарам деп атып күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн уктап калбаса, ошондой бир абал болуп кала турган болчу болсо, мечитке келе албаган учурларда албетте, анткени мечитке келип жамаат менен окуш бул сүннөт муаккада, ал эми түн жарымында окуш бул мустахаб амал. Мустахаб амал деген сүннөт муаккада жогору турат анда. Ошондуктан келе албай калган учурларда, кээде жумуш болуп ар нерсе болуп калган учурларда, эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, ошондой бир уктабай калган учурлар болсо, түн жарымына жери алып барып туруп окуса, сооптуураак болот дейт. Раваху Абу Дауд ва Насаи. Бул хадистерди имам Абу Дауд жана имам Насаи риваят кылат дейт. Эми куптан бүттү, андан кийин Багдадка келдик. Ан Рафи ибн Хадиж радыйаллаху анху анда qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatu vesselam aytты. Asfiru bil fajr. Bagdad namazın biraz jarıtıp, kündü jarıtıp okugula. Fa innahu a'zamu lil ajr. Antkeni anın soğuğu kövrök dep Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkan eken. Ошондуктан биздин мазхаб боюнча фикх китептерде келет да. 40 аят. Табарак сүрөсү 40 аят да. 40 аят окуганчалык. Кокус даратың бузулуп калса, кайра да 40 аят окуганчалык. 40 аятты 10 мүнөттө окуйт. Демек,
10 мүнөт, дагы кокуз даратың сынып калса дагы окуп жетишкенче 40 аят окуганчалык дагы 10 мүнөт. Ошондо күн чыгарга бир 25 мүнөт калганда окуса, биздин мазхаб боюнча эң сооптуу убакыт болот. Мисалы үчүн күн 5-15те чыкса, ошондо сен 4:45терде окусаң, мисалы 4 канча болуп калат? 45 мүнөт 5:23те күн чыгат экен. 5:20 дейли. 5:20да күн чыкса, ошондо 4:45, 4:40, 4:50лөрдө окусак, эң сооптуу убакыты багымдатта ошол болот. А бирөөлөр кээде жумушка кетем дейт да, таңкы 3:00 5 мүнөт өткөндө азан айтылгандан эле баягы багымдатта окуп алат да. Бирок биздин мазхаб боюнча ошон үчүн китептерде ошол мусфиран дейт, исфар кылып окуу мустахаб деп келет. Анткени ушуга окшогон хадистерге таянган. Кийинки хадисте мындай дейт. Азирети Анас радыйаллаху анхудан риваят экен. Имам Дейлами риваят кылат бул хадисти. Асфиру бил фажри югфар лакум. Багымдатты таң сүрө, таң жарытып окугула. Югфар лакум, күнөөңөр кечирилет дейт да. Ошондой дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам хадис бар экен. Мына ушуга окшогон хадистерге таянып келет да биздин Ханафи мазхабындагы аалымдар. Ошон үчүн багымдат намазы, мисалы Шафии мазхабында 3-төн 5 мүнөт өткөндө азан айтса, 3:15те уже коомат айтылат. Сиз Саудияга барсаңыз, Египетке барсаңыз, деги эле Шафии мазхабын карманып жашаган өлкөлөргө барсаңыз, ал жакта ошондой. Эл багымдатты таңкы саат 3-төн 5 мүнөт өткөндө багымдат кирсе, 20 мүнөттөн же 15 мүнөттөн коомат айтылат дагы, 3-төн 20 мүнөт өткөндө, 3-төн 15 мүнөт өткөндө багымдат окулат. Аларда тетинче намазын авалкы убактысында окуш мустахаб дейт. Биздин мазхаб боюнча муну хадистерге таянып келет да, жок, таксырлар биз силерге күнөө албайбыз. Мондай хадистер турбайбы дейт дагы. Имам Азам рахматуллахи алейхи эмне деген? Ошол багымдатты бир аз күн жарытып окуган сооптуу деген. Кийинки хадисте Азирети Анастан экен дагы, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт. Ман наввара бил фажр, кимде ким багымдат намазын таң сүрүдүрүп, таң сүргөндө, таң жарыгандан кийин окуса, наввара лаху фи кабрихи ва калбихи ва кубила салату. Ал адамдын Аллах таала кабырында нурлуу кылат, жүрөгүндө нурлуу кылат, жана намазы кабыл болот деди. Имам Дейлами риваят кылат экен да бул хадисти. Демек, багымдатты ошентип жана антип кичине таң сүрүп, ирең бараң болуп калган кезде, капкараңгыда окуп албай, ирең бараңда окуса, ошондо эмне болот дейт? Анын кабыры нурдуу болот дейт. Жүрөгүнө нур толот дейт. Намазы кабыл болот дейт да. Бул Имам Дейлами риваят кылган хадисте мына ушундай экен. Кийинки хадисте болсо Имам Таялиси риваят кылган хадисте мындай дейт. Асфиру би салати субх. Багымдат намазын күндү жарытып окугула. Хатта ярал кауму мавақи'a наблихим. Адамдар ошол жаатканда жаанын огу каерге түшкөнүн көргөндөй болсун. Мисалы үчүн жаа бир 300 метр, 200 метрге жетет экен да, керип туруп тартканда, кой бергенде, ошонун каерге түшкөнүн көрө тургандай деңгээлде, али күн чыгып кетпеш керек, бирок күн чыгып кетсе анда намазың каза болуп калат. Бирок жаанын огу каерге түшкөнүн көргөндөй учурда окусаң, анда намаз, шам намазы да ошондой. Сахабалардан хадистер риваят эткен, шам намазын окуп туруп, жааны керип туруп кой бергенде, жаанын огу каерге барып түшкөнүн көрөт элек дейт. Шам намазын окуп чыккандан кийин дейт да. Ошондуктан шам намазындагы күн батары менен, күн тоого баттыбы, батар менен шамга азан айтылат, коомат айтылат. Тиги булуттагы күндүн эмесине каралбайт. Шамды кечирип жиберип, кечеңдетип жиберип, бул макрулугу бар. Өткөн сабактарда бул туурасында кененирээк токтолгонбуз. Ан Ибрахим деген бул Ибрахим Нахаи, Хаммад ибн Абу Сулайман, Имам Азамдын устаттары болгон. Ибрахим Нахаиден илим алган Имам Азам. Бул табииндерден. Имам Нахаи өлгөндөн кийин Хаммад ибн Абу Сулайманда 18 жыл илим алган Имам Азам. Анан Хаммад ибн Абу Сулайман өлгөндөн кийин 18 жыл илим алган. Ага жер Ибрахим Нахаиден канча жыл илим алган? Анан кийин Хаммад ибн Абу Сулайман өлгөндөн кийин, каза болгондон кийин Хаммад ибн Абу Сулаймандын ордуна отуруп анан дарс берип баштаган да. Демек бул Ибрахим Нахаи биз Арабияда окуп жүргөндө устазыбыз Шафии мазхаб болчу, тамашалап мага минтип коет эле, жаддукум депчи. Жаддукум деген чоң атаңар деген сөз да. Бул биздин чоң атабыз. Анткени неге дегенде биз Имам Азам мазхабын карманабыз, бул Имам Азамдын устатынын устаты болуп эсептелет. Имам Азам рахматуллахи алейхинин көпчүлүк фатвалары чын-чынына келгенде казып чугуп барса, ушул адамдын фатвалары деп айтат аалымдар. Ибрахим Нахаи мындай дейт. Majtama ashabu Muhammad, бул табииндерден.
эң жакшы жол сахабалардын жолу, табииндердин жолу да. Бул ортодогу баягы алтын доордо 3 алтын доор бар. Ошо алтын доордун ортоңкусунда жашап өткөн аалымдар. Бул минтип айтат? Мәжтама асхабу Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям аля шейин мәжтама аля танвир. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сахабаларынын бардыгынын ою бир жолго токтолгон эмес, ушул маселедегидей дейт да. Кайсы маселеде десе, багымдатты күн бир аз жарып, адамдар бири-бирин тааный баштаганда окуган маселеге топтолгондой. Анткени бул адамдар сахабаларды көргөндөр да, сахабаларды көргөн адамдар дагы сахабалардын ою ушул маселеге топтолгондой эч бир маселеде топтолгонун көргөн эмесмин деп атат да, мындайча айтканда. Ал эмне десе, багымдатты бир аз таң жарытып окуу. Багымдаттын убакыты кирер менен эле эмес, наоборот, тетиринче күн чыгарга жакын калганда каза кылып жибербей, күндү чыгарып жибербей окуш керек деп Ибрахим Нахаи айтып атат. Буну Раваху Тахауи, имам Тахави рахматулла алейхи риваят кылып атат. Имам Тахави биздин Ханафи мазхабта аалымдар бөлөт. Ханафи мазхабта аалымдар табакатул фукаха 7 катмарга бөлүнөт аалымдар. Имам Азам биринчи катмарда турган аалым. Анан имам Абиус, имам Мухаммадтар. Анан кийин ошо имам Тахави, бул имам Тахавиге окшогон аалымдар биздин Ханафи мазхабта 3-чү деңгээлде турган аалымдар болуп эсептелет да. Бул имам Тахави хадис илиминде да, акыйда илиминде да, фикh илиминде дагы имамдык даражага жеткен адамдар болгон. Бул имам деп көрүнгөн эле адам айтып, көрүнгөнгө молдого же көрүнгөн эле аалым сынгандарга айтылбайт. Аалымдардын аалымына, аалымдар бул адамга аалым деп көөлүк берген адамдарга имам деп айтылат. А бизде мечитте намаз өтүп койгон адам деле имам дей беребиз да, бул термин жөн эле. Мечитке намаз өткөн имам. А бул китептеги шарият илиминдеги имамдар деген сөз, бул аалымдар ал адамдын аалымдыгына көөлүк берген адамдарды имам деп айтат. Жөн эле мечитке намаз өтүп койгон же болбосо имам болуп дайындалган адам эмес да. Ошондуктан бул имам Тахави бул улуу бир инсандар. Булар кээ бир маселелерде имам Тахавилер, имам Азамдар кээ бир маселеде момундай болот десе, ал айткандан кийин сенин аркасынан хадисте ушул жөнүндө барбы, жокпу, же аятта барбы, жокпу деп издешиң бул адепсиздик болот. Анткени эмнеге дегенде булар хадис Курандын чыныгы кишилери. Хадис Куранды булар кыргыздын тили менен айтканда ичип койгон. Ошон үчүн булар бизге ток этерин айтат. Булар айткандан кийин имам Тахави ошондой адам. Имам Тахави бир маселеде момундай болот десе, чекит коюла турган адам. Анткени бул деңгээли ошондой деңгээлдеги чоң улуу имамдардан болуп эсептелет. Имам Тахавидин акыйдада Акыйдату Тахавия деген Тахавия акыйдасы китеби бар. Бул аалым 321-жылы өткөн. Хижраттын 321-жылы. Имам Азам рахматулла алейхи 150-жылы өткөн. Демек имам Азамдан кийин 150 жыл, 120 жылдан кийин келип атат бул жолу. Бул имам Азам өзү Шафии мазхаб болгон башында. Шафии мазхаб болгондагы тайкеси Шафии мазхаб болгон, өзү да Шафии мазхаб болгон. Анан бир күнү тайкеси менен экөөнүн ортосунда бир аз эметип кеткен дагы, бир-эки сабактарды берсе окубай койгон, бу бирдеке болгон тайкеси ачуусу келип, сенден кыргызча айтканда бокта чыкпайт деген да. Намысына тийген да, сенден бок. Ла яжи минка шай деген да. Сенден эчтеке чыкпайт. Сен бычакка сап болбойсуң деген. Тайкесин аябай капа болгон. Бир тууган тайкеси, аалым болгон да. Тайкесин аябай капа болгон. Ошол кезде бул Ханафи мазхабы туурасында окуп, Ханафи мазхабынын китептерин окуп кызыгып жүргөн кези болгон. Кийин анан тайкесине жини келгенде Шафи мазхабын таштап туруп Ханафи мазхабына өтүп кеткен. Анан ошентип тагдыр экен да, ошентип Ханафи мазхабында 3-чү деңгээлдеги аалымдардын деңгээлине көтөрүлгөн да. Анан кийин өзүнүн имам Тахавидин фикh боюнча жазган китептери бар, хадис боюнча жазган китептери бар, акыйда боюнча жазган китептери бар. Анан биринчи ошол фикh боюнча китеп жазган, 2 томдук. Анан китебин жазып бүткөндөн кийин айтканда, "Валлахи" деген, Аллага ант ичем деген. Эгерде азыр тайке ушинтип айтканда, жөн айткан эмес, сенден бок чыкпайт дегенде минтип айтканда, "Аллага ант ичем, сенден эчтеке чыкпайт" деген да. Анан ошондо Аллага ант ичип атат да, касам ичип атат. Анан ошондо имам Тахави рахматулла алейхи айткан. Рахматы биздин кыргыздын тили менен айтып берейин мен. Рахматы тайкем азыр тирүү болгондо деген. Баягы Аллага ант ичем, сенден эчтеке чыкпайт деген касам үчүн каффарат төлөй турган болду. Анткени мен алхамдулилла аалым болдум деген да. Анан ошентип аалым болгон киши имам Тахави. Кийинкиси болсо пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы эле Ан ибн Умар дейт, Абдуллах ибн Умардан
Анткени биздин мазхабтын түп тамырын касып келсең, Ибрахим Нахайга барып такалат. Ибрахим Нахайдан наркы сахабага барып такалыш керек. Ибрахим Нахай бул табииндерден. Сахаба ким десе, Азирети Абдуллах ибн Масуд, Азирети Абдуллах ибн Умарга барып такалат да. Ошон үчүн бул жерде дагы эле Абдуллах ибн Умардан хадис келип атат. Анткени эмнеге дегенде, биздики ошол Азирети Умардын баласынын түбүбүз Ханафи мазхабыбыз дейбиз го. На самом деле имам Азам ошону тартиптеп иреттеп берген. Болбосо түбүбүз ошол Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Масуддун мазхабындабыз. Ошон үчүн биз ат-тахиятты окуйбуз го. Ат-тахияту лилла ва салавату ва тайбат. Ал ат-тахияттын экинчи аты, китептеги аты Ташаххуду ибн Масуд деп айтылат. Ибн Масуддун ташаххуду дейт, ат-тахияты деп айтылат. Анткени ташаххудтар көп. Ат-тахияттын түрү бар. 5-6 түрлүү ат-тахият бар. Бирок биз намазда именно ошо Ибн Масуддан риваят кылынган ат-тахиятты окуйбуз. Башка ат-тахияттарды окубайбыз. Ат-тахияту лилла ва салавату ва тайбат. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху дейбиз го. Мына ошол ат-тахиятты китепте Ташаххуду ибн Масуд, Ибн Масуддун шахадаты деп айтылат. Анткени неге дегенде ашхаду ан ла илаха иллаллах деп шахадат келмеси айтылып атат ошондуктан. Демек Абдуллах ибн Умар айтат. Анин наби саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар алейхиссалату вассалам риваят кылып атат. Иж'алу ахира салатукум биллайл витран. Күнүңөрдөгү эң акыркы окуган намазыңарды витр намазы кылгыла деди. Ошондуктан витр намазы акыркы намаз болуп эсептелиш керек ар бир мусулмандын жашоосунда. Анан витр намазы биздин мазхаб боюнча бул жакта хадистерде келгенде, биздин мазхабта бир рекеттүү намаз жок. Шафи мазхабында бир рекеттүү намаз бар. Аллаху акбар дейт, бир рекет намаз окуйт, ассаламу алейкум деп салам берет. Биздин мазхабта эң азы 2 рекет, 3 рекет, 4 рекет. Кете берет, 6 рекет окусаң болот, 8 рекет окусаң болот, боло берет негизи. Бирок биздин Ханафи мазхаб боюнча нафил намаз окуганда күнү болобу, түнү болобу 4 рекеттен окуш эң сооптуу деп аалымдарыбыз айткан. Мисалы үчүн тахажжудту 2 рекет окубай, 4 рекет окусаң биздин мазхабка ылайык болот, сооптуу болот. Мечитке киргенде деле 2 рекет окубай, 4 рекет окусаң сооптуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн асырдан мурун окула турган 2 рекет бар да. Куптандан кийин, мисалы үчүн куптандан кийин 2 рекет окуйбуз го, сүннөт. 4 рекет кылып окуса мустахаб болот. Бизде просто ал, мисалы үчүн куптанды окуйдук 4 рекет. Анан 2 рекет сүннөт окуйса, 3 рекет витр важы окуйбуз го. Ошол 2 рекет сүннөт эмес, 4 рекет кылып окуса бул мустахаб болот. Ошол сыяктуу эле биздин мазхабта күн түнү айырмасы жок. Нафил намаздарды 4 рекеттен окуса сообу көбүрөөк болот. Мындай дейт. Азирети Абу Хурайра радыйаллаху анхудан Аусани халили би саласин. Пайгамбарым мен 3 нерсени кылууга осуят берди. Кайсы нерсе десе, сиями саласат айям мин кулли шахр. Ай сайын 3 күн орозо карма деп осуят берди. 3 күн, ай сайын 3 күн орозо кармоо. Айямыл бит. Шариатта айямыл бит деп коет. Бул ар бир айдын 13-ү, 14-ү, 15-и. Мусулманча айдын 13-ү, 14-ү, 15-и ушул убакта кармаш бул шариятыбызда мустахаб. Сүннөт менен бекемделген мустахаб. Сүннөт эмес. Сүннөт менен бекемделген мустахаб. Эгерде сүннөт болсо анда бардыгыбыз тутушубуз керек эле, тутпасак баарыбыз күнөөкөр болушубуз керек эле. Бирок ай сайын 3 күн туткан арабызда саналуу эле мусулмандар болушу мүмкүн. Сүннөт менен бекемделген мустахаб амал болуп эсептелет. Азыркы учурда көпчүлүк адамдарда кээ бир нерселерди сүннөт деп атат, пайгамбарыбыз айткан үчүн эле сүннөт дей берет. Пайгамбарыбыз кээ бир нерсени айткан, ал важип болот. Пайгамбарыбыз кээ бир нерсени айткан, ал фарз болот. Пайгамбарыбыз кээ бир нерсени айткан, ал мустахаб болот. Пайгамбарыбыз кээ бир нерсени айткан, ал жөн эле мубах болот. Кылсаң сооп да эмес, күнөө да эмес болгон иштер болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан эле нерсенин бардыгы сүннөт боло бербейт. Пайгамбарыбыз сүннөт менен бекемделген, бирок өкүмүнө келгенде бир амал фарз болот, бир амал важип болот, бир амал сүннөт болот, бир амал мустахаб болот. Ошол сыяктуу эле муногул баягы ай сайын айына 3 күн орозо кармоо деген сөз бул пайгамбардын сүннөтү менен бекемделди. Бирок сүннөт менен бекемделсе бул орозо тутуу сүннөт деген эмес. Бул сүннөт менен бекемделген мустахаб амал болуп эсептелет. Анткени неге дегенде сүннөт деген сөз аны тутпаган адам пайгамбардын шапаатына ылайык болбой калышы мүмкүн. Аны аткарбаган адам жемеге туш болот.
мусулмандардын жетекчиси аны аткар деп аткарбаса, мисалы үчүн азандын астында коомат айтылуу, азан айтылуу сүннөт. Кайсы бир шаардын эли азан же кооматты айтпай таштап кое турган болчу болсо, мусулман жетекчилер ошону желкесинен төбөгө согуп болсо дагы азанды айттырып, кооматты айтырып окусун дейт да. Анткени азан, коомат айтылуу сүннөт. Ал эми 3 күндүк орозону тутпай койгон үчүн эч ким сени жекеден албайт, жакадан албайт да. Бирок 5 маал намазды тутпай койсоң, 30 күндүк орозону тутпай койсоң, ал үчүн шарият жакадан алат. Эгерде шарият күчүндө болсо, шарият айтмак, бул адам менен учурашпа демек. Бул адамга салам берме, бул адам менен мамиле кылба, карыз бербе деши мүмкүн эле. Эмнеге дегенде, уялсын, Кудайдын 5 убакыт парзын аткарбай жүргөндөн уялсын дейт да. Ошондуктан баягы пайгамбардын хадисинде айтылган нерсенин бардыгы болду, пайгамбар айтты, демек сүннөт экен да деген түшүнүк биздеги бул жапайы түшүнүк. Бул аалымдардын түшүнүгү. Аалымдар ошон үчүн керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Аалымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору деген го. Эмнени айтат? Аалымдар ошону түшүндүрүп берет. Ошол сүннөттөн келген өкүмдөрдө бул таксыр, токтоо, бул парз болот. Мисалы үчүн витр важип намаз. Витр важип намазын билесиздер, Шафии мазхабында бул сүннөт. Кадимки куптандан кийинки 2 рекет сүннөт окуган сыяктуу эле, 5имден мурунку 4 рекет окуган сүннөт сыяктуу эле, Шафии мазхабында бул витр важип намаз сүннөт эле аларда. Биздин мазхабда важип. Витр важипти парз кылган Курандан аят келген эмес. Пайгамбарыбыздын хадисинен аалымдар важип деп өкүм алып чыккан. Шафии мазхабынын аалымдары таксырлар токтогула, биз ага кошула албайбыз, бул сүннөт эле болот, алар сүннөткө токтолгон. Мына жакында Курман айт келатат. Курман айт Шафии мазхабы боюнча сүннөт, биздин мазхаб боюнча важип. Важип деген сөз зекет бере турганда деңгээлдеги байлар курбандык чалыш парыз болот. Чалбаса күнөөкөр болот. Капыр болбойт го, бирок чалбаса күнөөкөр болот да. Курбандык чалууга кудурети жетип турган адам. Ал Шафии мазхабында жөн гана сүннөт амал болуп эсептелет. Ошондуктан бул шарият хадистен же болбосо Курандан бир аятты алып эле, бул парз экен, муну аткарыш керек экен деген түшүнүк бул өзү бир аз Куран шарияттын таалиминен тайкы түшүнүк болуп эсептелет. Мисалы үчүн وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ дейт. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүндө акыркы аятты дайын деп коет. Карыз берген, карыз алган аят бар. Эң узун аят Бакарада, 1 бет. Ошол аятта ушинтип айтат. وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. Эгерде белгилүү бир мөөнөткө бири-бириңе карыз берип карыз алсаңар, жазгыла деген. Бирок эч бир аалым карыз бергенде, карыз алганда мен карыз алдым, мен карыз бердим деп жазып коюп парыз деп айткан бир молдону уктуңуздар беле? Бул жөн гана мустахаб. Болбосо Алла Таала жазгыла деген буйрук. Бирок Алланын буйругу парыз болуш керек эле. Ошон үчүн Курандагы буйруктар 26 түрлүү буйрукка бөлгөн биздин Ханафи мазхабта. Буйруктун 26 түрү бар. Кээ бир буйруктар парыз болот. Кээ бир буйрук менен важип амал сабит болот. Кээ бир буйрук менен мустахаб, кээ бир буйрук менен мубахтык сабит болот. Бардык менен эле бирдей боло бербейт да. Ошондуктан бул жерде халилим дейт, мени досум дейт. Азирет Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз айтып атат. Халилим мени 3 нерсеге васият кылды. 3 нерсени калтырбай аткарып жүр деди. Биринчиси, сыями саласата айям мин кулли шахар, ар бир айда 3 күн орозо кармоого. Демек бул деген сөздөн биз түшүнүп албашбызбы? Демек 3 күн орозо кармоо сүннөт деген түшүнүк болсо бул ката. Сүннөт менен бекемделген мустахаб амал. Анткени бунун үчүн эч ким бизди жемелебейт. Экинчиси, варакатай духа, жана дагы духа намазынын 2 рекети. Бизде ишрак намазы бар, духа намазы бар. Ишрак намаз деп окуп алабыз, духа намаз деп окуп алабыз. Ишрак менен духа экөөнүн бир эле кабыл алсак деле болот. Анткени ишрак деп күн чыккандан кийин учурун айтылат дагы, духа деп күн бир аз көтөрүлүп, найза боюнан бири духа деп күн эми күн чыккандан кийин 15 мүнөттөн эле духанын ишрактын убактысы кирет. Ошол ишрак убактысы баягы көтөрүлүп келип туруп саат 10-11 келгенде күн көтөрүлгөндө ошону окусаң ошол намаз духа болот. Бирок ошол ишрак учурунда окуган сооптуубу же духа учурунда окуган сооптуу десе, духа учурунда окуган сооптуу дейт аалымдар.
Ошондуктан ишрак намазы бар, духа намазы бар. Экөө башка намаз эмес, экөө бир эле намаз. Жаңы күн чыкканда окусаң ишрак намазы болуп аталып калат. Күн көтөрүлгөндөн кийин, күн бир аз көтөрүлүп, найза бою көтөрүлүп, күн бир аз эметилип калгандан кийин окусаң, ал духа намазы болот. Алымдар айтат, кайсынысы сооптуу десе, ошол духа кылып окуган сооптуураак болот дейт. Ошон үчүн бул жерде айтып атат. Ракатай духа. Мага пайгамбар 3 нерсени калтырбай аткар деди. Биринчиси айына 3 күн роза кармоо, экинчиси духа намазын 2 рекетин окуу, анан да үчүнчүсү ван утира qabla an anam, жанадагы уктаардан мурда витр намазын окууга буйруду деди. Мына ошо окшогон хадистердин жыйынтыгында келип туруп, биздин Ханафи мазхабта эмне болду? Витр намазы важип амал болду. Ал эми Шафи мазхабында бул витр намаз сүннөт эле. И то аларда бир эле рекет окулат. А биздин мазхабта бир рекет намаз жок. Хадисти карайлы. Ан Гудайф ибн al-Харис аннау кол, факульту ли Айша. Гудайф ибн al-Харис деген адам айтып атат. Сахабалардан экен. Табииндерден окшойт. Hazreti Айшаны өзүнөн сурап атат да. Айша деп атат. Арайти Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кан ягтасил минал жанабати фи аввалил лайл ама фи ахирихи. Пайгамбарыбызды көрдүңүз, пайгамбарыбыз жунуп болгондо шыр жуунат беле же этегинде жуунат беле. Жунуп деген сөз аялы менен кошулгандан кийин жунуп болуп калат. Өзү жунуп деген сөз жамбун деген сөздөн алынат. Жамп деген сөз жаны деген сөз. Анткени неге дегенде алымдар айтат да, бул сөздөят жок, бул шариатта адамдар адатта өзүнүн баягы иши бүткөндөн кийин бири-биринин жанына жандап жатып калат дейт да. Баягы кучакташып аткан адамдар жок дейт. Бири-бирин жандап жатып калат. Ошондуктан жамбун деген жан арабча, каптал деген сөз. А жунуп деген ошол капталдар деген сөз. Анткени неге дегенде кийин келип туруп баягы адатта ошол баягы иш бүткөндөн кийин бардыгы экөө бири-биринин жанына солоюп жатып калган сыяктан, ошондуктан ошо жунуп деген сөз ошондон келип чыккан дейт алымдар. Каяктан келип чыккан? Бул шариаттагы истилахий термин бул. Бирок каяктан келип чыккан дегенде алымдар ошону айтат да. Анан демек сурап атат. Айшаны өзүнөн сурап атат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам, сиз аялсыз. Жуунуш керек болчу түндө. Бирок иш бүтөр менен шыр жуунат беле же багымдатка жер уктап туруп анан жуунат беле? Маселе ошондо да. Мен силерге жолу айтып коеюнбу? Өзү кээ бир алымдар айтат да. Кээ бир адамдар ушундай да, шашкалактар бар. Иши бүткөндөн эле шалап-шулап кийимин кийип талпактай эле тиги душту көздөй жөнөгөндөр бар да. Алымдар айтат, bir naum hafif deydi da. Naum hafif degende мындай куш уйку. Аял менен мамиле бүткөндөн кийин бир 10-15 мүнөт бир аз бир чырметип куш уйку салып туруп анан жуунса ошол мустахап дейт да. Анткени неге дегенде ал адам табиятын адам баягы мындай бир бошонот. Бошонгондон кийин бир аз чырметип алса кош бетер адамга дем күч кубат болот экен да. Анан бошонуп эле анан бир аз эс албай эле талпактап бар эле душка кирип кетсең өзү рахат алган эле каяка кеткенин билбей чарчап каласың дейт да. Ошондуктан иш бүткөндөн кийин бир 10-15 мүнөт, жарым саат бир аз чырметип алып анан жуунса мустахап деп алымдар айтат. Ал эми бул жерде пайгамбарыбыздан сурап атат. Пайгамбарыбыз иш бүткөндөн кийин шыр жуунчу беле же багымдатка жери жата берчү беле? Жата берсек күнөө болбойбу деген сөз да. قالت ربما اغتسل في أول الليل. Кейде иш бүтөрүмө менен жуунганда күндөрү болчу. ربما اغتسل في آخره. Кейде багымдатка жакын эле жуунган күндөрү болчу. Абалга жараша экен да. Демек абалга жараша. Кейде абалга жараша иш бүткөндөн эле барып жуунуп жатып алсаң болот. Кейде багымдатка жери жатып, багымдатка туруп, анан ошондо жуунуп, анан намазыңды окусаң деле болот. Junub bolup kalış, junub bolup жүрүш бул бир намаздан экинчи убакытка жери эчтеке деле эмес. Мисалы үчүн куптандайын junub болдуң, багымдатка жери, шыгыл багымдатты каза кылбай туруп, учурунда туруп жуунуп окудуңбу? Бул күнөө деле болуп эсептелбейт. Junub учурунда тамак жесе арам деле болбойт. Оозуңду, мурдуңду чайкадыңбы? Ауратыңды жуудуңбу? Дарат алсаң жакшы, дарат албасаң колуңду жууп, оозуңду, мурдуңду 3 жолу жууп туруп, тамак жей берсең арам эмес. Күнөө эмес. Az bizde ошондой түшүнүк бар да, мен араммын, тамак жесем арам болуп калат, анан тамак жасасам арам болуп калат. Сен жууганда эмнеге анын кандай тиешеси бар? Андан кийин сурап атат. Кийинки экинчи суроосу. Антсе мен айттым дейт. Аллаху акбар деди дейт. Жагыптыр да.
Пайгамбарыбыз кээде түндүн абалында жуунчу, кээде түндүн этегинде жуунчу десе, Азирети Гудайф деген бул табииндерден экен, Айша энебизден сурап атат, пайгамбарды көргөн эмес да. Кийин экинчи суроо сурап атат. Алхамдулиллахиллази жаала фил амри саатан. Ушинтип айтыптыр. Аллаху акбар. Алла улук дейт экен дагы. Аллага шүгүр болсун, кенендик бар экен. Шыр жуунуш керек эмес экен. Кааласак абалга жаша шыр жуунсак да болот экен, кааласак багымдатка жакын жуунсак да болот экен деди. Чындап эле шариятта ушундай. Экинчиси. Култу. Кана ютиру аввал ал-лайл ам фи ахири. Эми витр намазын түндүн абалында окуйт беле, же түндүн акырында окуйт беле? Бизде өзгөчө Орто Азиянын элинде, анын ичинде биздин кыргызстандыктарда куптан намазын түндүн абалында окуйбуз. Түндүн абалында куптанды окуп, сүннөт окуп, аркасынан 3 рекет витрди окуйбуз, бүттү да. Ал болсо араб өлкөлөрүндө, Саудияда, Египетте, негизи араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө барсаң, куптанды окуйт, фарзды окуйт, сүннөттү окуйт, дуаларды кылат, таркап кетет. Витрди окубайт көпчүлүк. Витрди үйгө барып жатаардын астында окуп анан жатышат. Кээ бирөөлөр барып жатат дагы, багымдатка жарым саат калганда тахажжуд окуганча туруп анан витрин окуп, анан кийин бүтүргөндөр да бар да. Ошондуктан бул жерде сурап атат. Бизде адат болуп калганда, анткени витрди акыркы убактысында, түндүн акыркы убактысында окуган өзү сооптуу. Бирок ишене албаган адам, уктап калам деп корккон адам же унутуп калам деп каза кылып койгончо куптандан эле окуп алган жакшы. Өзү негизи биздин эл илгертеден эле мындай көрөгөч болгон, мыкты болгон, этияттыкты карманган жакшы көргөн да. Өзү ибадатты, этияттык жакшы. Ошондуктан куптандан кийин сообу бир аз кемирээк болот, бирок сен точно окудуң да. Бар уктап калган, чарчап уктап калгандан көрө, зато сен мойнуңдан кутулуп атат. Анткени бул важип амал. Важип деген бизде фарз менен важиптин айырмасы бар. Шафи мазхабында важип менен фарздын айырмасы жок. Биздин мазхабта фарз деген сөз парз амалды аткарыш милдет, аткарбасаң чоң күнөөкөр болосуң, парз эмес десе капыр болосуң. Өкүм ошондой. Ал эми важип амалды аткарыш милдет, аткарбасаң чоң күнөөкөр болосуң, важип эмес десе капыр болбойсуң, күнөөкөр болосуң, фасык болосуң дейт да. Айырмасы ошондой эле, болбосо аткарууга келгенде күнөөкөр болууда важип менен фарздын эч кандай айырмасы жок. Анан ошентип сурадым дейт. Витр намазын түндүн абалында окуйт беле же акырында окуйт беле десе, Айша энебиз айтты дейт. Руббама утара фи аввалил лайл, ва руббама утара фи ахири. Кээде түндүн абалында эле окуп алат эле. Кээде түндүн этегинде окуйт эле, багымдатка аз калганда. Култу, мен дагы айттым дейт. Аллаху акбар дедим дейт. Алхамдулиллахиллази жаала фил амри саа. Бул иште да кенендик бар экен. Жакшы болду дедим дейт. Култу, сурадым дейт. Кана яжхару бил кираати ам яхфит. Эми өзүнчө намаз окуганда үйдө, кыраат кылганда намазда купуя окучу эле же жарыя окучу эле? Мисалы үчүн үйдө куптан окуп калдыңыз. Купуя окуйсузбу же жарыя окуйсузбу? Ошону сурап атат да. Калат руббама жахара бихи, руббама хафата. Кээде жарыя окуйт эле, кээде купуя окуйт эле деп айтты. Купуя деген үн чыгарбай, ичинен. Мен айттым дейт, Аллаху акбар. Аллага шүгүрлөр болсун, мында дагы кенендик бар экен дедим дейт да. Ошондой эле, куптан намазы, шам намазы болобу, сен өзүң үйдө окуп калган учурда үнүңдү чыгарып окусаң, биз жарыя окуган намаздар бар го, үндү чыгарып окусак мустахап сооптуу болот. Бирок үнүңдү чыгарбай, куптанды үйдөн окуп атасың. Аллаху акбар дедим дагы, ичиңен эле бешимди окугандай эле ичиңен эле окуп койдуң. Намаз болду иншалла. Намазың толук боло берет. Бирок жарыя окугандыгың үчүн күнөөкөр болосуң да. Ал эми жамаат менен окуганда жарыя окула турган намаздар жарыя, купуя окула турган намаздарды купуя окуш важип болот. Ал эми жекече окуганда анда ыктыяр берилет. Кааласаң, мисалы багымдат намазын үйдөн балдарың ойгонуп кетсе, ыйлайт десең, үнүңдү чыгарбай окусаң уруксат шариятта. Багымдат намаз. Ал эми мечитке барганда үндү чыгарып окуш важип болот. Ушундай өкүмдөр бар. Андан кийин Ан Жабирин радияллаху анху, Азирети Жабирден ал айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт. Ман хафа алла якума мин ахирил лайл фалютир аввалаху. Кимде ким түндүн этегинде тура албай калам деп корксо, анда түндүн абалында эле витрин окуп алсын. Ва ман тамиа ан якума фи ахирихи фалютир ахирал лайл. Кимде ким түндүн акырында тураларына көзү жетсе, анда түндүн акырында эле витр намазын окусун. Фа инна салата ахирил лайл машхудатун ва залик афдал. Анткени түндүн акыр жагында окулган намаз күбө болот, ага периштелер күбө болот,
ва залика афдал, жана да бул намаз сооптуу болот деди. Ошондуктан түндүн акыр жагында сухурлук учурда витр намазды окуп, тахажжудду окуп, мына ошол учурда периштелер көп болот. Анткени түнкү периштелер көтөрүлүп, күндүзгү периштелер түшүп аткан учур болот дагы. Ошол учурда машхуда дейт да. Машхуда дегенде периштелер көп болот. Көтөрүлүп бараткандарда, түшүп келаткандар дагы сенин намаз окуп атканыңды көрөт экен да. Ошол учурда окуш сооптуу деп атат. Негизи өзү бизде жашообуз мындай шариатка тетири эметилип калган да. Мисалы үчүн мен Египетте окудум да. Египетте жүргөндө аларда жашоо таңкы 4-тө башталат. Жашоо таңкы 4-тө башталат. Багымдат саат 3-тө болсо, 3:30 багымдат болсо, 3:30 өзү ашканалар иштеп баштайт. Бараттагы адамдар 3:30 ашкана иштеп, алар уже 6-да уже жумуштарын баштайт да. Сүннөткө ылайык экен да. Кечинде куптандан кийин өзү шарият боюнча, билесиздерби, кечинде куптан намазын окугандан кийин шарият боюнча зарыл иши болбосо, илим музакара кылбаса, же башка ушуга окшогон иштерди кылбаса, жөн эле илең балаң болуп отуруш бул макрух болуп эсептелет. Өзү негизи биздин жашообуздун баары эле макрух. Анткени бизде куптандан кийин эч ким уктабайт. Жана түн бизде куптанды мустаха убактында апарып окугандар бизде көп болуш керек да. А болбосо шарият боюнча келгенде багымдаттан кийин бурика уммати фи букуриха дейт го Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте, үммөтүмө букуруна береке берилди дейт. Букур деген сөз таң эрте тургандар. Таң эрте туруп иш кылгандарга Кудайым береке берет экен. Мен өзүмчө ушу пайгамбардын хадисине таянып дордойдогуларды эметип коем да. Дордойдогуларды карасаң, кыштын күнү таңкы саат 3-тө барат. Саат 9-да башкалар базарга келип атканда ал контейнерин жаап кетет да, аптабектер. Анткени пайгамбар хадисте айткан, менин үммөтүмдүн таң эрте туруп мээнет кылгандарга береке берген деген. Бирөөлөр эртеден кечке саат 9-да барат да түнкү саат 10-го жери соода кылат, бирок алар 2 саатта кылган сооданы кыла албайт. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассаламдын берекелүү хадиси. Ошондуктан баягы түндү бизде дагы ошондой болсо жакшы болмок. Тилекке каршы багымдатка тургандан кийин, мисалы үчүн ошол жерлерде Арабия өлкөлөрүндө ошондой да, багымдаттайын мечиттерде сабактар башталат. Багымдаттайын мечиттер кадимкидей толтура. Биз бир устаздар бар, алар багымдатка чейин сабак баштайт. Багымдатка жарым саат калганда талабалар келет, 10 кырааттан сабак берет. Багымдатты окуп алат дагы, багымдаттан бир жарым саат хадистен сабак айтат. Жарым эле саат. Бирок Алла Таала убактыларын ушунчалык береке берип койгон. Бир жылдан карасаң, момдай жана Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизилерди эле мындай дабыра кылып туруп катары менен бүтүрүп салганда 2 жылда эле бүтүрүп салат. Өзү биздин о китепти окуп атканыбызга 1 жыл болду. Жаңы мынакей 200 барак окуппуз да. Алар ушу 20 китепти бүтүрүп коет да. Көрсө ошол баягы таңында Алла Таала чындап береке берет экен. Акырындык менен бизде да ошол сүннөткө жанданып ошол нерсе ишке кирсе жакшы болот иншалла. Демек мына ушундай деди. Кийинки хадисте болсо Ана Айша радhiyallahu anha, Ayşe'nin özden aytat eкен. Ma salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatan li vaktihal ahir marratayn hatta qabadahullah. Allah da Peygamber aleyhissalatu vesselam hiç bir namazdı 2 jolu akırkı uakытына kалтырып окуганын көргөн жокмун dedi da. Demek баягы намазды окуганда ошо мустаха убактарында окуган, бирок акыры каза болоюн дегенге жери алып келип бир окуганын эч бир көргөн жокмун деген да. Демек ошончолук деңгээлге апарбаш керек, каза болуп кеткенчелик деңгээлге. Кийинки хадисте болсо Hazreti Abu Zar aytat eкен. Пайгамбарыбыздан сураптыр да. Kayfa anta idha kanat alaykum wara yumituna as-salah aw yuakhirunaha an waqtiha. Пайгамбарыбыз Hazreti Abu Zar'dan сураптыр. Сен кандай кыласың? Эгерде Кудайым өмүр берсе, келечекте падышалар болот. Ошол падышалар келип туруп намазды отура берет. Телефон чукулап, башка кылып сүйлөшүп, көрбай шербайды сүйлөшүп отура берет дейт. Bir вакытта намаз өтүп кетти, намаз бүтөйүн деп калыптыр, 10 мүнөт калыптыр, 5 мүнөт калыптыр деп далбастап үшүнтүп намаз каза болуп кете жаздап намаз окугандар бар. Ошондойлорду көрсөң эмне кыласың деп пайгамбарыбыз
Азирет Абузардан сураптыр. Азыркы биздеги абалды сурап атат да. Анысы Азирет Абузар айттыр. Эмне кыл дээр элеңиз деген экен. Ошентсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Солли салата ли вактиха." Сен намазыңды өз убактысында оку, аракет кыл. Файн адрактаха маахум фасалли, файнаха лака нафила. Эгерде алар менен туш болуп калсаң, дагы окуп кой, ал сен үчүн нафил болуп калат дейт. Мисалы үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат да: "Намаз окуп аткан адамга садака кыл, сага сооп болот" дейт хадисте. Анан намаз окуп аткан адамга кантип садака кылат десе, ошонун аркасына барып уюсаң, сооп болот дейт. Ол сага сен ага садака кылгаң, жамааттын соогун аласыңар, сооп болот дейт. Ошондуктан мисалы үчүн куптан намазын окуп атабыз. Жамаат менен бүттүк. Азыр бир эки адам келип, нери келип, кечигип келип куптан намазын окуп баштады. Сен барып туруп Аллаху акбар деп, алар куптан окуп атат, бирок сен аларга нафил намаз ниетинде туруп окусаң, сен үчүн 4 рекат нафил жамаат менен окуганын соогун аласың, алар фарздан кутулат. Бул жерде ошону айтып атат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сен намазды кечиктиргендерге туш келип калсаң, андай мунафык чалыштар да булар, эми Кудай сактасын. Андайларга туш келип калсаң, сен намазды учурунда оку, бирок алар келип калганда, алар менен да чогуу окуй бер, ал сен үчүн нафил болуп кала берет деп атат. Бирок бул шам намазы болбойт. Анткени шам намазы 3 рекат нафил намаз жок. Багымдат намазда да болбойт. Анткени багымдат намазын окугандан кийин, фарз окулгандан кийин күн чыкканга чейин эч кандай нафил намаз окулушу макруh болот. Ал да болбойт. Бул бир гана куптан намазынан кийин, бешим намазынан кийин болушу мүмкүн. Keyingi hadiste Hazreti Anas'tan Peygamber aleyhissalatu vesselam aytat ekan: "Men nasiya salatan aw nama anha." Bu жерде намаздын өкүмдөрүн айтып атат. Кимде-ким бир намазды унутуп калса, же уктап калса. Кээде ушундай болот, унутуп каласың. Кээде уктап каласың. Анын кафараты кандай болот десе, эстегенде окуп коюш керек дейт. Эстегенде. Демек, намаз мындай да, багымдат намаз болду. Багымдат намаз болгондо сен ойгондуң, азанды уктуң. Азыр турам деп туруп жат уктап калсаң, күнөөкөр болосуң, жооп бересиң. Сен багымдатка турам деп байкуш аракетиңди көрдүң, будильнигиңди койдуң, башкаңды кылдың, ойгот деп бир экөөлөргө айттың. Турсаң күн чыгып калыптыр. Күнөөкөр эмессиң. Анткени сен турам деген ниетиң бар болчу. Бирок казасын бериш мойнуңда парз болот. Жанаты ойгонуп туруп, азыр турам деп туруп жат турбай койсоң да күнөөкөр болосуң. Анткени сен уже Алла Тааладан сага танбих келди. Алла Таала сени ойготту намазга. Бирок сен турбадың да. Жанаты уктап калсаң, ал учурда күнөөкөр болбойсуң, бирок истигфар айтыш керек, албетте тобо кылыш керек, Кудайдан кечирим сурап намазды окуп кое берет. Анаби Катадата, Hazreti Abu Katada'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam aytты: "Лейса фин науми тафрит, иннама тафриту фил якла." Mana бул жерде хадис айтып атат. Уктап калууда кемчилик жок. Эчтекени билбей уктап калдың, багымдатты чум. Турсаң саат 8 болуп калыптыр. Уктап калууда кемчилик жок. Чыныгы кемчилик неде? Фил якла. Ойгонгондо, ойгонуп туруп турбай койгондо. Фаида наси ахадукум салатан. Эгерде силердин бирөөңөр бир намазды унутуп калсаңар, ау нама анха, же болбосо уктап калсаңар, фал юсалли хайда закараханда, эстеген учурда ошону макруh учурга туш келбесе окуп койсун. Фа инна Аллаха таала кол, анткени Аллах таала айткан Куранда: "Акимис салата ли зикри." Мен эстегенде, мени зикир кылуу үчүн намазды тургузгула деди. Деп мына ушул жерде айтып атат да. Демек, бул жерде экинчи маселе бар, намазды унутуп калган маселе. Мисалы үчүн кээде адамсың, чындап эле отура бересиң дагы, бешим чындап кыялыңан чыгып кетет. Асыр болгондо эстейсиң. Чында унутуп койдуң, сен каза кылайын деген оюңда жок болчу, ал күнөөкөр болбойсуң анчы. Бирок окуп казасын окуп коюш мойнуңда парз болот. Менде бир ушундай бир учур болгон. Бала кезде 2000 жылдары. 2000 жылдары медресеге барып калдык. Медресеге барсам бир бала бар экен. Анан экөөбүз жайдын күнү болчу, каникул, медреседе эч ким жок. Күн салкын, күн ысык, медресенин ичи салкын экен. Анан кирдик дагы бешим болчу. Бешимди окудук. Анан бир аз давай асырга жер уктап алалы деп салкында жатканбыз, бешимди окуп жатканбыз. Анан бир убакта көзүмдү ачсам, мен айнек жакта жаткам, көзүмдү ачсам, жылдыздар жымыңдайт. Анан куптан болуп калды. Тур эле тур, куптан болуп калыптыр деп туруп дарат алып келип саатта карасак, багымдат болуп калыптыр.
көрсө баягы бала кезде уйку ошончолук катуу болгон, мен өмүрүмдө анчалык катуу уктаган эмесмин. Ошон үчүн эсимен кетпейт да. Асыр кеткен, шам кеткен, куптан кеткен, ушу багымдат болуп калыптыр да. Ошентип 4 намазды уктап койгон учурлар болгон да. Анан кийин куптан экен деп келип куптан окуйм десек, уже багымдаттын убактысы кирип калыптыр. Анан багымдат окудук. Кийин куптандардын казасын окудук да. Анан кээде адамда ушундай болот экен. Бир жолу бир окуя Египеттен бир келгенде, Египеттен келди. Ал жерде Египетте Альфи Мизана деп коет. Египетте, Түркияда өзгөчө Стамбулда, анан Каир шаарында ошондой да. Мисалы үчүн Меккеде деле ошондой. Ар бир дом, бизде Бишкекте ар бир домдун түбүндө бирден намазкана бар. Чоң-чоң мечиттер бар. Чоң мечиттерде жума намазы окулат. Ал эми ар бир үйдүндө намазканаларда жамаат намаздары окула берет. Ар бир үйдүн астында намазкана бар, микрофону бар. Анан аларда азан муаххат деп коет. Азан бир учурда айтылат. Мисалы үчүн бизде азыр 1:30-да, мисалы багымдат намазы 3-төн 5 мүнөт өтсө, бул мечитте 3-төн 5 мүнөт өткөндө айтат. Тиги Муртазалиде 3:30-да айтат. Наркы Муногул мечитте саат 4-те айтат. Бизде башаламанда. Ал эми аларда баягы кылымдардан бери баягы ислам жашап келип, бизде баягы Совет өкмөтү үзүлүп калган да. Аларда тартипке түшүп калган. Түркияда дагы, Египетте да, Саудияда да аларда азан бир учурда айтылат. Азандын биринчи секундасы киргенде, азан жанаанча мечиттен, 1000 мечиттен бир азан айтылганда шаарт менен жаңырат да. Шайтандар барарга жер таппай калат. Анан аякта намазды унутпайсың да. Анан баягы мен аякка көнүп калыпмын. Азан айтылганда барасың, 10-15 мүнөттөн намаз дарат аласың, кенен намазга жетишесиң. Анан шаарга келдим, Египеттен биринчи келген күнүм болчу. Анан эжемдердин үйүндө бабылдап сүйлөшүп отуруп бериппиз 5-имден кийин. Асыр өтүптүр, шам өтүптүр, куптан болуп калыптыр. Көрсө баягы кулак көнүп калган экен да, азанды укканда намаз болду деген. Азыр бизде мисалы үчүн элде, Бишкекте жашап аткан элде, азан менен намазга ориентир албайт. Бизде саат менен ориентир алабыз. Анткени Бишкектин көрүнгөн жеринде азан угулбайт. Тиякта биз ориентир азан менен саат баат мемишиң жок. Азан укканда намазга кам көрө турган болуп калабыз. Азан укпай отура бериппиз. Кийин карасам 2 намаз өтүп кетти. Ойто деп анан ошондо таң калгам да. Бул жөн эле бир тажрыйбадагы болгон нерсе. Анан ошондой болуп чындап кыялыңан көтөрүлүп кетсе, анда бунун үчүн күнөөкөр болбойсуң. Бирок казасын окуп бериш важип болот. Биздин мазхабта билесиздерби? Окулбай калган каза намаздарды окуп бериш важип. Важип деген сөз парыз деген эле сөз почти. Ошондуктан кимдин канча жылдык казасы калса, казасын окуп берсин. Ошон үчүн баягы тасаввуфта, тарикат жолунда ошондой маселе бар да. Бул бизде шарият илиминде ахкам бар, акыйда бар, ахлак бар. 3 негизгемеден турат. Ахкам бул фикх, акыйда бул акыйда, ахлак болсо бул ошол тасаввуф жолу, адеп ахлак жолу эсептелет дагы. Ошон үчүн немелерде айтылат да. Имам Газали айтат да. Намаздын Аллаху акбар бар, ассаламу алейкум бар. Туурабы? Намаз Аллаху акбар менен башталып, ассаламу алейкум менен бүтөт. Ал эми бул тасаввуф, тарикат жолу, такыбалыктын жолу биринчи тепкичи эмне менен башталат десе, биринчи тепкичи Кудай менен болгон аласа бересең болбош керек. Мындайча айтканда, Кудай парыз кылган намаздарың барынан кутулушуң керек. Каза орозо, каза намаз деген болбош керек. Анан ошондо, адамдар менен болгон мамиледе бирөөдөн аласаң, бирөөдөн бересең, бирөөнүн көңүлүн ооруткансың, бирөөнүн акысын жегенсиң, ошолордун баары менен акыңды адалдашышың керек дейт. Анан кийин такыбалыктын биринчи тепкичи ошондо башталат деп Имам Газали айтат да. Биз жөн эле такыбабыз деп жүрөбүз. Биздин тиги тайкеңдин көңүлүн ооруткансың, бул жээниңдин көңүлүн ооруткансың, апаңдын көңүлүн ооруткансың, атаңдын көңүлүн ооруткансың, бир тууганыңдын көңүлүн ооруткансың, анан сенден өткөн такыба киши жок мечитке келсең. Элди сындайсың. Как будто сага бейиш важип болуп калгандай. Болбосо аркаңда ошолордун акысы деле сени бейишке кое бербейт. Атаң сага ыраазы болбосо, агаң сага ыраазы болбосо, тууган энең ыраазы болбосо, сен амалың менен бейишке кире албайсың. Өлгөнү жатканда ыйман менен кете албай калганда энеси келип кечирдим дегенде ыйман менен кеткен го. Хадистер бар, 15 колдой билебиз. Ошондуктан бул такыбалык, тарикат жолу, тасаввуф жолу, такыбалык жолу эмне менен башталат десе, бунун Аллаху акбары, Кудайга болгон карыздын барынан кутулабыз. Пенделерге болгон араса береседен кутулабыз. Ошондо такыбалыктын биринчи тепкичи башталат дейт да. Эгерде бул критерий менен кааласак, бизде такыбалык жок. Биз эптеп эле баягы жүргөн макулуктарбыз, эптеп намаз окуп атабыз деп өзүбүздү алдап жүрөбүз да.
акча табыш үчүн ушундай пландарды түзгөнбүз. Акчаты менен бирөөлөр ушундай пландарды менен кынтыгы жок пландарды түзүп койгон. Аларга акчачы краниктен суу аккандай аккан адамдар бар азыркы күндө. Акча аларга краниктен суу аккандай. Бирок күнөөсүн кечириш үчүн, тозоктон кутулуш үчүн анчалык аракет кылбай атабыз да. Болбосо негизги максат ошол да. Өткөнкү сабакта да бир айттык эле. Бирөөлөр ошентип эметет да. Баягы шүгүр, мен үй бүлөмө дин келип калды деп мындай бир шүгүр кылып айтса болот. Бирок кээде шүгүрлүк сени гурурга, шариятта шүгүр бар, гурур бар. Шүгүр деген сөз чындап Кудайга шүгүр кылуу. А гурур деген сөз ошого мас болуп, ошого алданып калуу, манчыркап кетүү. Мисалы үчүн кээде адам бала намаз окуган адамдарды шайтан зына кылдырбайт. Сен ансы деле альхамдулилля зынадан сактап койгон, зына кылбайсың. Сени арак ичтирбейт, сени арактан сактап койду. Сен тамеки чекпейсиң, сени Алла Таала тамекиден сактап койгон. Бирок шайтан бизге башка ход менен кирет да. Через черный ход кирет. Ал кылган садакаңа, окуган намазыңа гурур деп коет шариятта. Алданып калуу, манчыркап, мактанып калуу. Мен намаз окуп атам, альхамдулилля. Мен орозо кармап атам, альхамдулилля. Өзүнө уверенный жүрүп, мен үй бүлөмө дин келди, альхамдулилля. Тети сосед күйөө дагы эле арак ичип жүрөт. Баласы медреседе окуйт го, Куран жаттады го, бирок атасы арак ичип жүрөт. Астагфирулла. Сен каяктан билесиң? Сен өлгөндө иман менен кетесиң? Үй бүлөңгө дин кирип, үй бүлөң менен намаз окпойсоң эле ал бүт бардыгы тиги шахадат келмесин айтып, иман менен өлөт деген сөз эмес да. Ошондуктан мусулман адам баласы жан алкымга келген жери качан сүйүнүч качан болот мусулмандарда? Кыяматта амал дептерди оң колго алганда болот дейт. Ошондо мактан дейт, ошондо сүйүн дейт, альхамдулилля. Ага жери бизге эрте. Ошон үчүн Имам Азам рахматуллахи алейхин өткөндө айткан сөзү бар. Адамдардын эң көп ыйманды алдырып койгон учуру жан таслим кылып атканда, жан алкымга келгенде. Адам ушунчалык суусаганда шайтан келет экен, давай мен сага суу берем, давай Кудай жок дебайт. Ошол жерде Кудай жок дейт экен да. Көпчүлүктөр жан таслим кыларда ыймандан ажырап кетет экен да. Өмүр бою намаз окуп жүрүш мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбар хадисте айтат. Бейиш менен адамдын ортосу бир карыш дейт. Бир чыканак калат, тозокко кетет. Бир карыш калат, тозокко, бейишке кетет. Анткени ыйман маселеси. Ошондуктан окуган намаз үчүн, туткан орозо үчүн эч качан мактанып, чиренбешибиз керек. Ошон үчүн ар бир ибадаттын аркасынан истигфар айтып, тобо кылып, ey Алла, өзүң кечир, намаз окудум го, бирок өзүң кечир, кабыл кыл. Ey Алла, садака бердим, ey Алла, өзүң кечир, кабыл кыл деп Кудайдан кечирим сураш керек. Кимде ким өзү кылган жакшылыгын көп сынып, көп санап, менменсиреп, мактанып калса, ал адамдын кылган жакшылыгы анын жакшылыгына эмес, ал жамандыгына болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мусулман адам ар бир ибадатты кылганда аркасынан Кудайдан кечирим сурап, ибадат кылганыңа сүйүнбө, анын кабыл болгонун Кудайдан тиле. Анткени имам Ибн Атаилла Сакандари деген чоң олия зат өткөн. Ибн Атаилла Ас-Сакандари деген олия адам болгон. Бул олия адам айтат да: "Руббама футиха лака бабу таа ва лам юфтах бабу кабул" дейт. Кээде кээ бир адамдарга амал эшиги ачык болот дейт. Амал жасайт дейт, амалдарды аткарат, намаз окуйт, орозо кармайт. Бирок кабыл эшиги жабык бойдон тургандар бар дейт да. Намаз окуйт, орозо кармайт, бирок Алла кабыл кылбайт дейт алардыкын. Анткени анын намаз окуп, орозо кармап атканы менен мынаяктагы якыйни, Кудайга болгон ишеними туура эмес. Ал ошону менен мактанып калган. Ошону менен сыймыктанып калган. Ошону менен өзүн бөлөк бирөөдөн жогору көрүп калган. Мен кыйынмын деп калган. Мен намаз окуйм, мен таквамын деп калган. Сен каяктан билесиң? Мүмкүн арак ичип жүргөн, көрүнгөн жерде сени баса калып, бетиңден өпкүрөп, молдеке таксыр мени кечирип кой, мен намаз окуй албай жүрөм деген ошол алкаштын тобосун Алла кабыл кылгандыр. Эч кимиздин гарантиябыз жок да. Нечендеген алкаштар өткөн тарыхта, олиялар болгон. Рабия ал-Адавиянын окуясы ошондой да. Ошондой чөйрөдөн келип Рабия ал-Адавия болуп олия болгон. Ошон үчүн Рабия деген аттарды коюп атпайлы, ошол олия аялдын жолун жолдогондой ошондой Рабия энебиздей эне болсун деп ат коюп атабыз. Ошондуктан мусулман адам баласы шайтан бизге окшогон Алла жолунда жүргөн, намаз окуп, бир аз таквалык жолго түшүп калган адамдарга эч качан зына менен азгырбайт сени, арак менен азгырбайт, тамеки менен азгырбайт, уурлук менен азгырбайт. Сен андайга барбайсың. Сен ал жолдо өзүңдү альхамдулилля түздөп калгансың. Бирок сага экинчи бир жол менен келет.
черный ход менен кирет да. Ошондуктан мусулман адам баласы эч качан мактанбашыбыз керек. Дайыма Кудайдан кандай сооп иш кылсак, аркасынан алхамдулилла Кудайым тауфик бергениңе деп, аркасынан астагфирулла деп истигфар айтайлы. Анткени Ибн Атаилла Сакандарин айткандай, кээ бир адамдар үчүн амал эшиги ачылган, амалдарды жасайт. Мечиттерди куруп атат, садакаларды берип атат, уюштуруп тигин уюштуруп атат, буну уюштуруп атат. Элдин арасында диний момундай иш-чара кылды, момундай иш-чара өткөрдү, ду-ду болуп атат. А бирок Алла Таала кабыл эшигин жаап койгон болушу мүмкүн. Ал амалдар кабыл, сен кылган, туткан орозоң кабыл болбосо не пайда? Сен окуган намазың кабыл болбосо не пайда? Сен кылган садакаң, берип аткан зекеттериң кабыл болбосо не пайда? Сен мусулманчылыгыңдан эмне толк чыгып атат? Ошондуктан бул такыбалыкты ошон үчүн Имам Газали айтат, такыбалык тарикат жолунун, такыбалык жолунун башталышы Аллаху акбар ушунда башталат дейт да. Каза намазың болбош керек. Каза орозоң болбош керек. Каза зекетиң болбош керек. Ушу бүт амалдардан кутуласың. Анан бүт көңүлүн ооруткан адамдардын баарынан акысын адалдап, кечирим сурап чыгасың. Анан кийин такыбалыктын биринчи тепкичи башталат. Анан адамдын жүрөгү ыймандын нурун сезип баштайт дейт. Ага жери биздики караңгы көкүрөк күнөө каптап калган. Намаз окуп мешитке келип бир аз баян окусаң, көңүлүң жумшарып, жашнакай болуп каласың. Чыкканда эле баягы арам ой каптап жөнөйт да. Бир Кудай кечирсин, давай кылып коем, Кудай кечирет, Кудай кечиримди деп эле. Ошондой болуп атабыз биз. Анткени биз али такыбалыктын биринчи тепкичине жете албай атабыз. Такыбалык ошол жакта. Ошону айткан. Намаз башталышы Аллаху акбар менен башталып, бүтүшү ассаламу алейкум менен бүтсө, такыбалык жолунун, тарикат жолунун башталышы Аллага болгон акыңдан кутуласың. Адамдарга болгон акылын бардынан кутуласың. Анын ассаламу алейкуму качан десе, ассаламу алейкуму алфанау филлах. Алла үчүн бүт бардык нерсеге даяр болуп калуу. Бул фана филлах макамына кимдер жетет билесиздерби? Фана филлах макамына жеткен алымдар да, кээ бир алымдар да жете албайт бул макамга. Фана филлах деген бул макам, өзүнчө бир даража. Бул даражага кээ бир алымдар дагы жете албашы мүмкүн. Бул даражага оолиялар жетет. Эгерде ошол алым оолиялардын жолун жолдогон оолиядан болсо жетиши мүмкүн. Анткени инсандын биздин жашообузда максат, негизги маани, маңызы ошол фана филлах деңгээлге жетүү. Кимдекен бул дүйнөдө фана филлах деңгээлине жете алган болчу болсо, анда ал адам эки дүйнөнүн бактылуулугун колго алган адам болуп эсептелет. А биздики азыркы мына биз намаз окуп атканыбыз аркы берки бул жөн эле башталгыч биринчи тепкичте жүрөбүз. Эми бул башталгыч, эми аракет кылып атабыз. Эми баштадык. Биринчи класска барып кантип али жаңы окуганды, жазганды үйрөнүп атабыз. Али мындай билим аркы берки бизде али пайда боло элек. Ал нерсеге али бизде көп мээнет кылышыбыз керек. 3 күн даватка чыгып келип эле, 40 күн даватка чыгып келип эле, бир аз намаз окуп коюп эле. Алланын ыраазылыгын табам деп атасың. Бейишке эриш ушунчалык жеңил бекен. Оңдошуң керек өзүң. Сахабалардай пейил, сахабалардай кулк мүнөз жүрөгүңө сиңиш керек. Азыр биз бүт бардыгыбыз өткөндө бир жерге ушинтип айтып, артист болуп калдык. Алдамчыбыз. Сыртыбызда такып адамбыз, сакалды койгонбуз, сүннөттү кийгенбиз. Бизди көргөндө кээ бирлер суктанат. Йоо, кандай адам, кандай бактылуу адам, Алла жолунда жүргөн адам дейт. А бирок сен берге эле ошону кылганың менен кийин чыккандан эле баягы тетир кыялдарың калбай атат. Арыла албай атасың. Демек сен артистсиң да. Деп анан бир учурда намаз болуп калса, бирөө айтат, артисттер кеттик дейт намазга. Ошондой болуп бир чети чынчылына келгенде, ошон үчүн Алла Таала бизден шариатта сыдык деген нерсе бар. Сыдык деген нерсе ишенимдүү болуу. Шариат аялы күйөөсүнө кандай ишенимдүү болуш керек? Аялы күйөөсүнө кандай ишенимдүү болсо, ар бир мусулман пайгамбарга ошондой ишенимдүү болуш керек. Ар бир мусулман Алла үчүн ошондой ишенимдүү болуш керек. Шариат үчүн ошондой ишенимдүү болуш керек. А бирок бизде андай ишенимдүү боло албай атпайлыбы? Биз калп эле могул жерде элди алдап атабыз, өзүбүздү алдап атабыз, намаз окумуш болобуз, бирок жүрөгүбүздүн түпкүрүндө шариатка моюн сунбай күнөөлөрдү жасап атпайлыбы? Демек бизде верныйлык, ишенимдүүлүк жок болуп атат. Сыдыктык жок болуп атат. Абу Бакыр сыдык болду. Эмнеге? Анткени верный болгон. Кыңк деген шариат эмне десе ошону аткарган.
Ошон үчүн мусулмандардагы эң бааланган сыпат бул шариятка ишенимдүү болуу, шариятка баш оту менен берип, шариятка кыянат кылбоо. А бирок биздин кылган ишибиздин баары шариятка кыянат болуп атат. Жөн эле шариятта бетиңдин түгүн жулган макруh. Беттин түгүн мынтип жуласың, макруh да. Шариятка кыянат кылып атасың. Жөн эле нерсе. Шариятта көп нерсени шарият кылба деди. Кылып эле атпайлыбы? Эми ар ким өзү билет. Ар ким кимдин катасы каерде өзү билет. Келип намаз окуп коебуз, бирок ката кемчиликти кылып атабыз. Бул шариятка болгон кыянаттык. Бизде жана Абу-Бакр Сыддыкта болгон садыктык, чынчылдык бизде болбой атат. Абу-Бакр Сыддыктай садыктыкка жетсек, анда биз ошондой фана филлах макамына жетет. Ошондуктан тарикаттын, таквалыктын башталышы жана адамдардын акысы, Алланын акысынан кутулуу, ал эми бүткөн чеги эмне десе, ошол жанагы фана филлах макамына жетүү. Фана филлах дегенде Алла үчүн бүт бардык нерсеге даяр болуп калуу деген деңгээлге жетүү болуп эсептелет. Каза намаз баяны. Ан Саид ибн al-Musayyib, бул табииндерден, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хайна кафала мин Хайбар асра. Пайгамбарыбыз Хайбар согушунан келатканда түнү менен жол жүрүшкөн экен. Хатта иза кана мин ахирил лайл аррас. Түнү менен жол жүрүп келип, төө менен кербен менен баягы Хайбар согушунан келатканда аскер болгон мусулмандар. Түнү менен жол жүргөн. Анан багымдатка аз калганда, жарым саат, 1 саат калганда токтогондагы Азирети Билалга айткан экен. Икла лана субх. Биз үчүн таңды күтүп тур. Сен таңды кайтарасың, намазга бизди ойготосуң, уктабайсың деген. Фанама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва асхабуху. Пайгамбар уктады, сахабалар уктады, барды уктап калды. Ва кала Билал ма куддир. Азирети Билал колунан келишинче таңды күтүп турду, уктабай. Суммастана дейла рахаяти, бирок бир учурда күтүп туруп, бир учурда мындай төөгө сүйөнүп, баягы ээрине сүйөнүп, охо мукабил фажр, багымдатка аз калган дейт. Анан бир учурда көзү жумулуп, жыргап мемире уйкуга кетип калыптыр Азирети Билал. Фалам ястайкыз Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям вала Билал вала ахаду минар ракб. Пайгамбар дагы, Азирети Билал дагы, кербендеги бир дагы адам ойгонбой бүт барды уктап калган. Пайгамбарыбыз да намазга уктап калган. Бул Алладан таалим болуп атат да биз үчүн. Хатта дорабахум шамс, анан ошентип баягы күндүн ачуу нуру тийгенде ойгонушкан да. Күндүн нуру тийгенде ойгонушкан. Фафаза Расулуллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чочуп кеткен. Факал я Билал, эй Билал, не болду бул дегенде Азирет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Азирети Билал айткан, я Расулаллах дейт экен, ахада бинafsi аллади ахада бинafsik. Уйку келди, уктап калыпмын, кечириңиз деди да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, шыр айтты. Тургула, шыр кербенди кой бергиле деген. Анан шыр кербенди эметип, ошол жерден шыр туруп эле, жада калса бети кол жуубастан ошол жерден башка жакка көчкөн. Кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам Азирети Билалга бир жерге келгенде токтотуп, ошол жерден азан айтып, коомат айтып, анан багымдат намазын жамаат менен каза кылган. Ошондуктан багымдат намазын эгерде бирөөлөр бир жерде чогуу уктап калып каза кылса, 3-4 киши болсо, күн чыккандан кийин чогуу казасын жамаат менен кадимкидей казасын окуса болот. Мисалы үчүн үйдө 4 кишисиңер, 4-өңөр. Уктап калдыңар, саат 8-те турдуңар мисалы. Турдуңар дагы 4-өң тең даарат алып келип, кадимкидей азан айтасыңар, кадимкидей коомат айтып, кадимкидей багымдатты үн чыгарып, күндүз болсо деле казасын бересиздер. Азирети пайгамбар алейхиссалату вассалам мына ошенткөн. Ошондуктан бул пайгамбардан, Алла Тааладан бизге үммөт үчүн таалим болгон. Ошон үчүн жана айткандай, кимде ким кайсы бир намазды унутуп калса чындап, же чында уктап калса, ал үчүн күнөөкөр болбойт. Уктап калгандык үчүн. Намазды окубай койгондук үчүн, каза кылып койгондук үчүн күнөөкөр болбойт. Бирок казасын окуп бериш мойнунда милдет болот, парыз болот. Кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды дейт? Намаздын казасын берди. Анан айтты: "Ман насия салатан фалюсалиха иза закарахан", этегинде айтты. Кимде ким кайсы бир намазды унутуп койсо, же ушундай болуп калса, анда эстегенде окусун деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Бул хадисти имам Малик риваят кылган экен, имам Муслим рахматулла алейхилер риваят кылып атат.
Keyingi hadiste bolso Hazreti Abdullah ibn Umardan ал айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт. Ман насия салатан фалам yazkurha illa wa huwa ma'al imam fasallama min salatihi fa idha faraga min salatihi falyu'id allati nasi summa liyu'id allati salla ma'al imam. Kimde-ким bir namazын унутуп калып, имам менен намазга киришип кетсе, намазда турганда ошол каза кылган намазын эстеп калган болчу болсо, имам намазын бүткөндөн кийин кайра баягы каза намазын окусун дагы, кийин имам менен окуган намазын кайра окусун дейт. Бул мындай маселе бар. Sahibut tartip maselesi var fiqh iliminde. Bizde azırkı жаштарда бул маселе козголот. Анткени биз курактуу, бизде мурунку адамдарда бул маселе козголгон эмес, көпчүлүгүн анткени неге дегенде көпчүлүк эле 40ка чыкканда, 50ге чыкканда намаз окуган. Ал эми кээ бир азыркы, мисалы үчүн атасы баягы намаз менен жүрүп, Алла жолунда жүрүп, ушинтип баласын тарбиялагандар бар да, баласы 12 чыккан намаз окугандар бар, кызы 12 чыккан намаз окугандар бар, каза кылган эместер бар. Алар үчүн тартип парз болот. Эгерде ошондой өмүрүндө 12 балакатка жеткенден баштап намаз окуган балдар, азыркы кездеги жаш балдар, кыздар, кокус бүгүн келди дагы 5имди каза кылып койду. Асыр болду. Асыр мечитке келди. Биякта имам намаз окуп атат. Асырды окуйбу десе, ал адамга тартип парз. Анткени ал өмүрүндө бир эле намаз каза кылган. Биз жылдап 20 жылдыкка каза намаздары жок алардын. Бир эле күндүк намаз бар да, ал адамга тартип парз. Кокус келип бияка келип туруп, асырга келип имам менен окуп алса, кайра турсун дагы, не кылсын дейт, кооматын окусун, айтсын дагы, бул жерде хадисте ушинтип атат да. Кооматын айтып туруп, каза намазын окусун дагы, кайра, анткени бул адамга тартип парз. Анткени 5им намазынын казасын бербестен туруп асырды окуганга болбойт буга. Тартип парз да бул адамдарга. Ошондой эме маселелер бар. Сахибут тартип деп коет бул маселе. Мисалы сен деле эгерде 20 жылдык, 15 жылдык казаң бар. Казаңдын баарын окуп бүттүң. Казаңдын баарын окуп бүткөндөн кийин фикх маселесинде алдындарга тартыш бар. Ошо тартип кайра кайтып келеби, келбейби дегенде. Кээ бирлер айтат, кайтып келет дейт да. Демек сен мисалы 15 жылдык казаң бар. Казаңдын баарын окуп бүттүң. Казаңдын баарын толуктадың. Казаң жок. Эми бүгүн кокустан удуруп асырды каза кылып койдуң. Шам болду. Азан айтып атат. Эл шамды окуган жатат. Не кыласың десе, сага парз болуп эсептелет. Шамды окубастан туруп биринчи асырдын казасын окуп турган шамды окушуң керек болуп калат да. Бул эми баягы фикта өзүнчө дагы маселелери бар. Бул боюнча фикка дагы келгенде неметилет. Мен жаңылбасам, шам намазына келгенде шам намазынын убактысы неме болгондуктан уруксат берилсе керек эле. Болбосо негизинен бул адамга тартип парз болуп эсептелет. Ошондуктан асыр намазынын убактысы, 5им намазынын убактысы, асыр намазынын убактысы кирсе дагы бул асырды окубастан туруп биринчи 5имдин казасын окуш парз. А биз үчүн каза намаздарды окуш үчүн убакыт парз эмес. Анткени бизде жылдаган каза намаздарыбыз бар да, 10 жылдык, 5 жылдык каза намаздар бар. Ага окшогон адамдар эмне кылат? Ага окшогон адамдар түн бир окумда, эртең менен, түштө, кечинде качан эстесең каза намаздарын окуй берсең боло берет. Ал эми жанагынтип өмүрүндө казасы жок, бир эле, эки эле намазды катар каза кылып койгон адамдарга тартип парз болот да, кийинки намазга жери баягы эки намаздын казасын өтөп бериш ага парз болот. Мына бул жерде ошол хадисте айтып атат. Караңыздар. Kana min ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme sallal maghrib ve nasiyel asr. Faqal li ashabi hal ra'aytumuni sallaytul asr. Bir жолу пайгамбарыбыз дейт, шамды окуптур дейт. Асырды кыялынан чыгарып коюптур. Асырды вообще унутуп коюптур. Окуп алыптыр пайгамбарыбыз. Шамды окуп алыптыр. Анан кийин келип сураптыр, ey, кимиң байкадың, мен асырды окудумбу деп пайгамбар сурап атат да. Сураса айтыптыр, жок, окуган жоксуз десе, пайгамбарыбыз азанчыга Hazreti Bilalга айтыптыр, азан айт дептир. Ал азан айтып, коомат айтып, асырды окуп, анан кийин кайра шам намазын окуган да. Демек бул тартип парз. Ошондуктан өмүрүндө намаз каза кылбаган адамдар үчүн тартип парз болот дагы. Эгерде бир намаз же эки намаз каза болуп калган болсо, кийинки намазды окубастан туруп казаларын окуп турган кийинки намазды окуш керек болуп калат. Анна Умар ибн al-Khattab يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. Hazreti Jabir'den bu hadiste İmam Bukhari menен İmam Muslim rivayet kılatken bu hadiste mınday deydi. Handak soğuşunda Hazreti Umar kafirlardı tildep oturup asırda okubay kalıptır. Anan gelip aytıp atat. Ya Resulallah,
ма китту саллил аср хатта кадати шамс тагруб. Мен асырды окубай калыпмын. Күн батайын деп эле калды, шам болоюн деп калды. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа валлахи ма саллайтуха." Анан пайгамбарыбыз айтты: "Аллага ант ичем, мен дагы али окуй элекмин асырды. Шам аз эле калыптыр шамга." Анан бир өрөңгө жылгага түштүк дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам даарат алды, биз дагы даарат алдык дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күн баткандан кийин асырды окуду дейт. Асырды окуду. Ва салла ба'дахал магриб, анан кийин шам намазын окуду. Демек асыр каза болуп кеткен. Бирок тартип парз болгондугу үчүн биринчи асырды окуп, күн батып кеткенден кийин дагы асырды окуп туруп, анан кийин шамды окуп атат. Ошондуктан өмүрүндө каза намазы жок же бир эле эки эле намазы каза болгон адамдарга ал кийинки намаз кирип калса дагы ошол биринчи казасын өтөп турган кийинки намазды окушу керек болот. Булардын баардыгы ошол баягы тартип парз болгон адамдар үчүн. Акыркы бул баптагы акыркы хадис экен. Эми бул жерде мындай дейт да, бул сахиби тартип болгондо багымдат намаз маселесине келгенде мындай болот дейт. Азирет Али Кары айтат экен. Али Кары деген бизде Ханафи мазхабтагы чоң аалымдардан. Бул аалым ушундай болгон. Акыйда боюнча да китеп жазган, фикх боюнча да китеп жазган, хадис боюнча да китеп жазган чоң аалым да, чында ажайып да. Шариат илиминде эмне илим болбосун бүт бардыгында китеп жазып чыккан. Мисалы үчүн Али Кары дегени бул 10 кыраатта жана 14 кыраатта илими бар, кары болгон өзү. Ошон үчүн Али Кары делип калган. Акыйдага шархтар жазган, акыйда китептерине. Бадул Амалиге жазган шархы бар. Фикхул Акбарга жазган шархы бар. Андан чыкары келип туруп, фикка келсек, Мухтасар Люкаяга жазган Фатху Бабил Иная деген шархы бар мисалы. Ана хадиске келсек, bizde Мишкатул Масабих деген bizde Орта Азия уламаларында, Пакистан, Индия уламаларында белгилүү болгон Мишкатул Масабих деген Хатиб ат-Тибризинин китеби бар. Ошого жазган Миркатул Мафатих деген 10 томдук шархы бар. Демек бул хадиске дагы, хадис китептерге да китеп жазган, фикх боюнча да китеп жазган, акыйда боюнча дагы, тафсир боюнча да китептери бар да. Ажайып бир инсан болгон. Биздин Ханафи мазхабтагы чоң бир аалымдардан. Бул айтат: "Яни qabla fardi subhi إذا كان صاحب ترتيب إن أمكن وإلا فبعده ولو آخر العمر." Бул жерде ошону айтып атат да. Мен нама ан витрихи, бул жерде хадисте ошону айтып атыптыр. Кимде ким витр намазын окубай уктап калса, анда таң атканда окусун деген нерсени айтты. Яни qabla fardi subh. Бул жерде максат кимде ким витрди окубай уктап калса, таң атканда окусун дегенде максат бул жерде багымдат намазы чыгып кеткенге жери окусун деп атат да. Эгерде сахиби тартип болбосо күн чыккандайын окулат. Өмүрүнүн этегине жери болсо да. Биздин мазхабта, биздин Ханафи мазхабында каза намаздарды окуп бериш важип. Важип деген сөз парз деген эле сөз. Эми мисалы үчүн сенин 5 жылдык каза намазың бар. 10 жылдык каза намазың бар. Окуп бүтүрүшүбүз керек. Эгерде окуп бүтүрбөй ажал келип өлүп кала турган болчосо, кыяматта ошол намаздар үчүн жооп беребиз. Ошон үчүн күнөөкөр болбойсуң. Мисалы сен азыр 5 жылдык каза намазың бар, окуй элексиң, күнөөкөр эмессиң. Анткени кайсы убакытта мүмкүнчүлүгүң болсо окуй берсең боло берет. Бирок бүгүнбү, эртеңби ажал жетип өлүп калсаң, өмүрүңдүн акырына жери күтүлөт да биздин мазхабта. Башка мазхабтарда ошо эстедиңби шыр окуп беришиң керек, милдет болбосо күнөөкөр болосуң дейт да. А бизде болсо алхамдулилла ошондой бир аалымдарыбызда ошондой бир фатвалар болгон. Өмүрүнүн этегине жер окуп берсе болот дейт. Буга дагы шариатта, Куран, хадисте далилдери бар. Өмүрүнүн этегине жер окуп берсең болду. Эгерде өмүрүңүн этегинде да окуй албай каза болуп кетсең, анда анын үчүн күнөөкөр болосуң, жооп бересиң. Ошон үчүн кимдин мойнунда карызы болгон болчосо, Кудайым өмүр берип аткан учурда күнүгө акырындан бөлүп майдалап туруп, ошентип 2ден 3дөн кылып күнүгө бир намаздан кылып туруп, каза намаздарды окуп бүтүргөнгө аракет кылуубуз керек. Анткени бул биздин мойнубузда милдет. Эгерде каза намазын окубай өтүп кетсе, ал адам ан үчүн күнөөкөр болот, кыяматта жооп берет. А каза намазын окуп койсоң, каза намаз учурунда каза кылганың үчүн күнөөкөр болдуң. Бирок окугандайын бар жеңилдик болот. Анткени сен казадан кутулдуң да. Ан Аби Убайда акыркы хадис экен. Жанагы хадистин уланысы негизинен Ан Аби Абдилла ибн Масуд, ан Аби Абдилла ибн Масуд. Баягы Абу Убайда риваят кылып атат, бул Абдулла ибн Масудтун баласы экен. Мындай дейт:
İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytat. Qala innal müşrikine şagalu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an arba'i salavat yevmal Handak. Handak soğuşunda müşriklerдің kesepetinden Peygamber 4 namazda okuy alбай kalgan deydi. Bizde bu yakta da gelet salatul havf meselesi var. Korkunç bolganda okula turgan namaz. Kanti okulat tartibi. Demek Handak soğuşunda Peygamber 4 namazda okuy alбай kalgan. Kaza bolgon. Antkeni soğuş küçөгөн, kapırlar basıp ala turgan bolgon, namaz okuганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. 4 namaz kaza болгон дейт. Hatta zahaba minel leyl ma sha. Керек болсо түн кирип кеткен. Ошо бешим, асыр, шам болуп, багымдат болуп каза болуп атат, ол 4 namaz болгондо. Шам өтүп кетти уже. Fa amara Bilalan fa azana. Түн киргенде пайгамбарыбыз Hazreti Bilalды буйрук кылды. Hazreti Bilal azan айтты, коомат айтты. Анан биринчи пайгамбарыбыз зухурду окуду, бешимди. Андан кийин асырды окуду. Андан кийин шамды окуду. Кийин коомат айтып анан куптанды окуду деди. Демек бул жерде ошол тартип менен көрдүңүзбү? Демек өмүрүндө намаз каза кылбаган адам үчүн каза болуп калса кокусуда бир намаз болобу, эки намаз, кийинки кирип келген намаздын убактында, кийинки кирип келген жаңы намазды окубастан туруп, мурунку казаларды окуп туруп, анан кийинки кирип келген намазды окуш парыз болот. Бул сахибу тартип үчүн. Ал эми бизге окшогон жана антип жылдаган көпчүлүк адамдарда баягы азыркы жаштарда казалар болбошу мүмкүн, бирок мурункуларда көп казалар бар. Алар ушу өлгөнгө жери Кудайым канча өмүр берсе, казасын окуп бериш биздин моюнубузда милдет. Кимде ким учурунда окуп бүтүрө албай калса, ал адам күнөөкөр болуп калган. Күнөөкөр болуп калыш коркунучу бар.